Нурпресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? Бишкек шаардык соту 20 күн мурда чогуу кармалган 11 журналисттин баш коргоо чарасын карап, 13 мартка чейин абакта калтырды. Алардын ичинде азыркы учурда биздин Нурпресс маалымат борборунда иштеп жаткан кесиптешибиз Жуудар Бузумов да бар. 5 февраль күнү Бишкек шаардык соту Нурпресс маалымат борборунун журналисти Жуудар Бузумовдун баш коргоо чарасын карап, 1 май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Башкача айтканда, ал 13 мартка чейин Бишкектин тергөө абагында калды. Кармалган 20 күн болсо дагы ушул ойлоп аткан айыпка мен эч түшүнө албай атам да, кандай бул бизге ойлоп аткан айыпкачы. Биз мисалы журналистпиз, биз коомдо болуп жаткан бардык көйгөйлөрдү чагылдырып, ошону элге жеткирип турган адамдарбыз да. Мындайча айтканда, бийлик менен элдин ортосунда көпүрөбүз биз. Бийликке ушул жакта бир коррупциялык схемалар болуп атат, мыйзам бузуулар болуп атат деп биз бийликке коңгуроо кагып турган адамдарбыз. Анан биз кактагы максат алып башаламандыкты уюштура турган адамга айланып калдык. Мен аны такыр түшүнө албай атам азыркы күндө да. Жуудар Бузумов 6 айдан бери Нурпресс маалымат борборунда эмгектенип, бул убакыт аралыгында ал өзүнүн адискөйлүгүн көрсөтө алды десек болот. Себеби жарым жылда өлкөдөгү коррупция боюнча, ошондой эле учурдун орунтуу маселеси болгон жер талаш жана башка социалдык темаларда журналисттик иликтөө жүргүзүп, эфирге берип, өзүнүн көрүүчүлөрүн топтой алды десек жаңылышпайбыз. Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотторго болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эскерте кетсек, буга чейин кармалган 11 журналист боюнча социалдык тармактарда аларды журналист эмес, бузуко, блогерлер деп атагандар да болду. Кесиптешибиз Жуудар Бузумов Улуттук университеттин журналистика факультетин ийгиликтүү аяктап, 7 жылдан ашык өз кесиби менен алектенип келет. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровдун колунан ыраазычылык кат, жогорку кеңештин төрагасынан ардак грамота жана министрликтердин ведомстволук сыйлыктарын алганын айтып кетпесек болбойт. Анткени мындан улам Жуудардын өз ишине кылган мамилесин, жоопкерчилигин, анын жасап жаткан материалдары эл арасында орду бар экенин билсе болот. Мен атай алып келдим, эми элдер ксерокопиясын берип атыптыр, ксерокопия берүүнүн кажети жок. Президент Садыр Жапаровдун өзүнүн колунан 1 жыл мурда мыкты журналист деген ыраазычылык катты алып атып, кандайча 7-8 айда бул ушундай чакырыкка барып калат. Жогорку кеңештин спикеринин колунан ыраазычылык кат алып атып, кандай бул 7-8 айда кайрадан призывга барып калат. То есть бул жерде эч кандай логика жок. Журналист жигиттердин, кыргыздын улан кыздарын мына 16 январдан камап атканын мен мыйзамсыз да, негизсиз деп эсептейм. Бешинчиси, жашаган жери бар, өздүгү тастыкталган, иштеген жери бар, семейный справкасы бар, эмнеси тоскоолдук кылып атат, бул жигитти үй камагына чыгарып койгонго. Тергөөгө мишат этеби. Кандай жол менен мишат этеби? Белгилеп кетсек, 16 январда таң эрте Ички иштер министрлиги Темирлайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерлеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Биздин чыгармачылык топ иш сапарыбыз менен Ысык Көл облусунун Тоң районуна бир арыздын изи менен бара коюп, мындай чыркыраган чындыкты издеп, карасынан дагы, кызылынан дагы азап чеккендердин саны ондоо эмес жүздөп саналарына күбө болуп кайттык. Биздин топту коштоп жүргөн тажрыйбалуу юристтердин айтымында, кайрылгандардын дээрлик бардыгынын жерлери, мүлктөрү мыйзамсыз төбө басты жолу менен колунда барларга өтүп кеткендиги маалым болду. Айыл өкмөтүнүн башчысы, банк башчысы, жанагы архитектура башчылары биригип жасалма документтер жасап, мага тиешелүү болгон үйүмдү, кафемди жана договордо көрсөтүлбөгөн 21 сотук жеримди кошуп сатып ийишкен. Ошол эле соттордун каттоо архитектура кызматтарынын жетекчилеринин, укук коргоо органдарынын колдору менен кызарган жерлер кызылдарга, карарган жерлер караларга өтүп турган. Соттордун чечимдерин, айыл өкмөттөрдүн токтомдорун жана дагы башка мамлекеттик органдардын бул багытта жасашкан документтерин көрүп отуруп, айла кеткенде Тоңдун тоң моюндары Тоң районунун Кыргызстандан бөлүп кеткенби деген ойго келбей койбойт экенсиң. Өңгөчө ушул Камчы Кыдыршаевичке аптам мен ишенем, ушул бала келгенден бери ичине передвижение болуп калды. Айтты эле, бу Камчы Гүлбаев өлгөндөн кийин ушул тартып алгандарды биз деген
кайрып беребиз деди эле. Документим 200%-ке туура болуп турат мынакей. Ушул ОПГ мүчөлөрү бандиттер басып турат азыр мынакей. Элдин баары билет мынакей. Кызыл китеп берип, анан кайра сатылып кетиптир. Жана азыркы Тон кооперативинин бухгалтери Касым Акынова Бактыгүлгө барып жок дегенде журналисттик иликтөө жүргүзүп, андайын тергөөнү туура жүргүзсө, анан көзөмөл жүргүзүп берсеби деген эле ой менен 1098 кооператив мүчөлөрүнүн атынан мени лидер кылып шайлаган ошолордун атынан сүйлөп жатамын. Бул боюнча редакциябыз Ысык көлдүк эл өкүлдөрү эмеспи деп жогорку кеңештин көлдөн шайланып келишкен Арсланбек Малиевке Балбак Төлөбаевга коңгуроо каксак. Бири арыз менен кайрылышсын, арыздары катталсын, тигинтечсин, минтечсин деп бюрократиялык жол менен кутулса, экинчиси эмне маселе боюнча кайрылып жатканыбызды билгенден кийин өзү баш жардамчылары төш болуп телефондорун албай коюшту. Бири желегибиздин түсүн көккө алмаштырыш керек деген, экинчиси талтайган атка конбой ушундай карапайым элдин көз жаштарына көңүл буруп, жардамдарын берип коюшса, майлуу делинген мандаттарын эмки чакырылышта да майлап отурушмак. Андай болбой жатпайбы? Мен Сооронбай Шариповичтин саясатын башынан бери колдоп келатам. Мөөнөт 3 күнгө чейин ушул киши менен кызмат кылып берейин деп ачыгын айтайын келип иштеп жүрөм. Эми ары бери секире бергенде мен уже андай возрастта эмесмин. Садыр Нуркожоевичтин командасы силерсиңер, мен силер менен. Мына менин позициям, мындан тайган жокмун, талтайган жокмун. Нукура кыргыз элибиздин желеги бул көк түстүү желек. Улуу кыргыз элибиздин желеги бул Манастын көк асабасы. Бул жөнүндө дагы мыйзамды жакын арада киргизебиз. Ушунда райондук болбоду дегенде облустук деңгээлде чечилчү маселелерге дагы сөзсүз эле президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кийлигиш мененче чечилбей калганбы? Жакын арада Нурпресс маалымат борбору Тоң районундагы орун алган одоно мыйзам бузууларды камтыган журналисттик иликтөөбүздүн жыйынтыктарын коомчулуктун таразасына алып чыксакпы деп турабыз. Кара Балта шаарынын 67 жаштагы тургуну Айыл банктын сүткорлугунан үйсүз калды. Сану Салтыканова 2009 жылы сот жообуна тартылып, 2016 жылы боштондукка чыккан. Бирок абактан чыккандан кийин барар жери жок көчөдө калды. Анткени анын үйү жана жер тилкеси сатылып кеткен. Териштире келгенде иштин баары Чүй райондор аралык сотунун 2010 жылдын 9 июлунда берилген аткаруу баракчасынан башталыптыр. Көрсө Салтыканова Айыл банкка үйдү күрөөгө коюп, насияга акча алган. Камаларда анын банктын алдында 25 000 сом карызы калган. Айлап жылдап жүзөгө ашырылбаган аткаруу баракчасы бул жолу чагылгандай тездик менен аткарылып, күрөөгө коюлган үй Жайыл райондук сот аткаруучулар тарабынан сатылып кеткен. Турак жайсыз калган Сану Салтыканова чындык издеп барбаган жери какпаган эшиги калган эмес. Бул боюнча 2021 жылдын 27 мартында Жайыл райондук ички иштер бөлүмү алдамчылык беренеси менен иш козгоп, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Андан бери 2 жылга жакын убакыт өтсө дагы көчөдө калган Салтыканованы прокуратура милиция прокуратурага топ тепкендей бири-бирине жөнөтүүдө. Зулушевдун атына жазганбыз, Курманкул Токтаралиевичтин. Алар Чүй облустук прокуратурага жиберген, жана айткандай, Чүй облустук прокуратура Жайылдык прокуратурага жиберди, Жайылдык РОВДга жиберди. РОВДнын тергөөчүнүн сейфинде 7 ай жаткандан кийин мен кайра жаздым эле, ошол кайра курук айланып келди. Мына азыр 3-чү жолу жазып атам. Бул жерде башкы предмет Салтыканова бир кылмыш иши боюнча соттолуп кеткенде Айыл банкка 25 000 сом карызы калганда кредит. Ошо 25 000 сом үчүн Салтыкановага тиештелүү Кара Балтанын борборунан үйдү 25 000 сомго сатып берген. Кара Балтанын борборунда центринде 25 000 сомго үй барбы? Бул жерде сот аткаруучулар, Айыл банктын кызматкерлери баары биригип туруп, Салтыканованын түрмөдө отурганын пайдаланып, үйдү сатып берген. Бул жерде кылмыш көрүнүп эле турат. İştegen hiç kim yok. Президент Садыр Жапаров гемодиализ алган бардык жарандардын бөйрөгүн акысыз алмаштырууну тапшырды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында өлкө боюнча бюджеттин эсебинен гемодиализ алгандардын саны 2685 бейтапты түзөт. Алардын 50-сі донор тап, толук медициналык изилдөөдөн өтүп, бөйрөк алмаштырууга даярдык иштери башталды.
Донорду бейтап өзү табат. Гемодиализге бюджеттен болжол менен 2,5 миллиард сом сарпталат экен. Анткени ар бирөөнүн бөйрөгүн алмаштырганга 7-8 миң АКШ доллар кетет. Белгилей кетсек, 1 февралда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бөйрөктү алмаштыруу боюнча акысыз операциянын алгачкысы жасалган. Министрлик учурда кыргызстандык артисттер бөйрөк алмаштыруу боюнча Түркияда окуудан өтүп жатканын, ошондой эле түрк тарап менен бөйрөк алмаштыруу операцияларын Бишкектеги кыргыз-түрк достугу ооруканасында жасоо макулдашылганын белгиледи. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотко койгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.